Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн силер менен кайрадан жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе жаңы сабагыбызды баштайбыз. Балдар, сабагыбызды кроссворд толтуруу менен баштайбыз. Биринчи суроо. Балдар, кара калем менен иштелген сүрөттөр сүрөт искусствосунун кайсы жанрына кирет? Графика. Туура азаматтар, жакшы таптыңар. Экинчи суроо. Ар түрдүү боектор менен тартылып иштелген сүрөт искусствосун эмне деп айтабыз? Туура, живопись деп айтабыз. Абдан жакшы деп атасыңар. Үчүнчү суроо. Сүрөтчүлөр колдонуучу кендир кездемени эмне деп айтабыз? Холст. Абдан туура айттыңар. Төртүнчү суроо. Сүрөтчүлөр иштей турган шайманды эмне деп айтабыз? Мольберт. Эң сонун жооп бердиңер азаматтар. Бешинчи суроо. Кыргыз элинин белгилүү кино актеру жана сүрөтчүсүнүн фамилиясын тапкыла. Сүймөнкул Чокморов азаматтар. Алтынчы суроо. Чопон менен иштөөдө колдонуучу аспап. Стек. Абдан туура жооп бердиңер азаматтар. Эми балдар тикесинен түшкөн сары чарчыгыларды карап көрсөк, эмне деген жазуу чыгып калды? Туура, космос деген жазуу чыгып калды. Анткени бүгүнкү сабагыбыздын темасы космос мейкиндигине саякат деп аталат. Балдар, учу кыйырсыз, эбегейсиз кең ааламга көз чаптыралычы. Кандай улуу чексиздик, кандай кең керемет. Ааламды карасак, өзүнчө сулуулукка көрккө бөлөнүп, жымыңдаган жылдыздар, алыстагы көктөгү планеталар өзүнчө бир ажайып кереметтерди бизге көрсөтүп жатат. Ушу космостун сулуулугуна, кооздугуна илгертеден адамдар таң калышып, ар бир жылдыздарга өздөрүнчө ат коюшуп, ошол жылдыздар аркылуу жол табышып, турмушунда жылдыздарды дагы көп пайдаланышкан. Илгерки адамдар ушундай кең ааламга учуп чыгып, ошол ааламдарды кезип көрүүнү эңсеп келишкен. Адамдар куч сымал учсак экен деп кыялданышчу. Азыркы учурда адамдар космоско чейин жетишти. Техника өсүп өнүктү. Кыялданып ойлогон ойлордун көпчүлүгү ишке ашып жатат. Илгери адамдардын асманда учуп жүрүүсүн орустун улуу сүрөтчүсү Васнецовдун Учуучу килем деген чыгармасындагыдай элестетип кыялданышчу. 1961 жылдын 12 апрелинде советтик космонавт Юрий Гагарин Восток-1 кораблі менен учуп, космоско биринчи жолу жол ачкан. Ал эми Кыргыз Республикасынын биринчи космонавту Салижан Шарипов болду. Ал эми Алексей Архипович Леонов ачык космоско биринчи жолу чыккан улуу космонавт. Ошондой эле таланттуу сүрөтчү экендигин космосту сүрөттөп тарткан пейзаждарынан көрүүгө болот. Мындай сүрөттөрдү космостук пейзаждар деп атап коебуз. Эми балдар келгиле, биз да кыялданып, өзүбүздүн фантазияларыбызды ушул көргөн сүрөттөрдү чагылдырып, ушул космос жөнүндө бир пейзаждарды тартып көрөлү. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызда колдонулуучу каражаттар. А4 форматындагы аппак барак, акварель боектору, суу куюлган идиш таза суусу менен, ак белила гуашь боегу, кыл калемдин түрлөрү, палитра. Андан сырткары бизге моундай ашкана салфеткасы да керек тийип калышы мүмкүн. Дагы эң маанилүү бир каражаттарыбыздын бири ашкана тузун колдонобуз. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Оболо таза суу менен барагыбызды жакшылап суулап алабыз.
Мына таза сулап алгандан кийин буну коюп коебуз дагы. Акварель кисточкабызды алып туруп бул жерге коюп коеюн. Таза түстөрдөн алып коркпой эле түстөрдү боеп таштай беребиз. Мындай. Канчалык түстөр көп болсо, таза түстөр колдонсок, сүрөтүбүз ошончолук кызыктуу көрүнөт. Барагда кандай укмуш кетип атат, Мен азырынча мына кызыл түстөрдү берип жатам. Фиолетовый түстөрдөн коебуз мындай. Жана силер видеодо көргөн космостогу кооздуктарды элестетип, ошондой түстөрдү бергенге аракет кылгыла. Акварель менен иштегенде дайыма тунуктукту сактайбыз, түстөрдү коркпой суюк бере беребиз. Канчалык түстөрдү көбүрөөк берсек, ошончолук сүрөтүбүз көрктүү, сулуу болот. Мүмкүн болушунча асмандын тартып аткан сүрөтүмүн чекебелдерин кара көк түстөр менен боеп алам. Мына ушундай суунун үстүнөн кургатпай туруп иштеген техниканы өткөндө мен айтканмын силерге. Аля прима деп коебуз. Кургатпай туруп үстүнөн иштей беребиз. Ар кандай түстөрдү мүмкүн болушунча асманга таандык болгон түстөрдүн бардыгын колдоно беребиз. Мен азыр бул жерде тереңдикти билдириш үчүн ортосуна мүмкүн болушунча жылуу светтерди бердим дагы, чекебелдерине бүт муздак түстөр менен берип, бири-бирине куюлуштуруп жатам. Эми балдар, биз күткөн өтө кызыктуу жерге келдик. Ашкана тузун алып, ушул кургай элек сүрөтүбүздүн үстүнө себелейбиз. Мына көрдүңөрбү? Кандай сонун фактуралар түшө баштады. Бул туз өзгөчө бир сонун бир кооздук фактураларды берет дагы, ушул космостогу сонундукту бизге көрсөтүп берет. Ал эми анча-мынча өтө эле ак болуп калган жерлерин мен бир аз көктөрдөн кошуп, дагы толуктап коюп атам. Эми бир аз сүрөтүбүз кургаш үчүн тыныгып коюп коебуз. Сүрөтүбүз кургасын. Мына уже биздин эмелерибиз кургады. Эмелерди алсак. Бырактырылат дагы. Эми жакшылап укалап, туздардын бардыгын кагазга күйүп салабыз. Туз өз ишин аткарып бүттү, бизге фактурасын сонун кылып калтырып кетти. Bundan gelin. Alıyoruz. Alıyoruz. Şunu da yaptırıp. Oldu. Yemi. Bak kuvaşta alabız. Bunu da alıp durup. Bundan gelin. Katırak. Çıkan alıp durup. Kıldattık menен çaçıratışыбыз керек. Мүмкүн болсо
zubnu jarabagан zubnu щетка менен чачыртса да жакшы болот. Эгерде ушундай булганып кала турган болсо, салфетка менен сордуруп арчып койсок боло берет. Эми балдар, сүрөтүбүз бош болуп калбаш үчүн космос мейкиндегиндеги планеталарды тартабыз. Себеби биздин күн системасында эле канча планета бар? Буну силерге тапшырма катары берип коем. Ушул планеталарды эмдиги сабакта мага айтып бересиңер. Биздин күн системабыздын ичинде канча планета бар? Ошондой эле жер шарыбыздын спутниги эмне экенин мага айтып бересиңер. Азыр болсом биз кыялыбыздагы планеталарды тартууну уланта беребиз. Планеталар, жылдыздар бул биздин жер шарынан кээ бирлери 1000 эсе, 100 эсе чоң жылдыздар бар. Бизге ушунчалык алыста көрүнгөндүктөн алар бизге чекит сыяктуу жымыңдап гана көрүнүп турат. Мынакей балдар, эки планетанын наркысы бизден алысыраак тургандыгы үчүн аны бир аз кичинерээк кылып тартып жатабыз. Эми алдыңкы планда да бир аз иштеп алдык. Ошо алдыңкы планда дагы өзүнчө бир башка бөтөн планетанын жер бетин тартканга аракет кылып атабыз. Ар бир планета өзүнчө түсү бар, өзүнчө ландшафт деп коебуз. Ошо тегиздиктери бар. Жер бети кумдуу болот, суулуу болот, кургак болот, жарылып кеткен болот. Тоолору шуштугуй болушу мүмкүн, же болбосо ойдуңдары, кратерлери, чуңкурчалары болушу мүмкүн. Эми мына карамтыл көк түстү алып алып, ушул биринчи пландагы жерибизди чыгарыш үчүн бир аз арттагы космосту дагы эмне кылабыз? Карартып, бир аз нары кетирип коебуз. Өткөнкү сабактарда дагы воздушная перспектива деп, живопистеги перспектива деп мен силерге айткан болчумун. Мына бул жерде дагы артка кетирип, тээ космостун алыскы каранын ийкиндикти кетирип жатабыз. Мына ушинтип көңүлүбүздө толбогон жерлерин кайра үстүнөн иштеп толуктап бүтүрөбүз. Эми балдар, эмдики сабакка үйүңөрдөн ушундай кылып бир кыйгаз тартып көргүлөр. Анда эмесе балдар, көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.